Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кандайсыздар, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудай буйрса ушул машиналар выкупка чыкты, выкупка берилип атат ушул машиналар. Булардын жылы 2024, объему 1.5 турбина, 150 ваттын күчү, тартыштары өтө жакшы. Булар Geely Coolray, бирок белорусский сборка болуп чыккан, булар BLG болупчу. Биздин өзүбүздүн такса парктын атына чыккан, Белес паркына. Ушулар выкупка берилип атат. 100 000 первоначально, калганын 3 жыл күнүнө 3000ден. Арендага 2700-2800дөн айдап жүрүшөт булардычы. Ошо 3000ден берелип атабыз 3 жылга. Арендадан эле бир аз кичине кымбатыраак болот, 300 рубль кошулат үстүнө. Зато машина өзүңөрдүкү болот 3 жылдан кийинчи. Первоначально 100 000 бересиңер. Булардын бардык документтери даяр, страховка чыгат 2-3 күндө. Комплектациясы базовый комплектация. Базовый комплектация деле өтө жакшы болот экен. Ичин бир сыйра көргөзөйүн силерге. Көрүп атасыңар мына. Базовый комплектацияда эле полный электропакет болот экен, бардык. Терезелери тең авто. Электрорегулировка зеркал. Так, ким чалып атат? Азыр. Электрорегулировка зеркал. Старт-стоп. Өзүндө старт-стоп бар экен. Өзүнүн автозапуску бар экен. Неме пульт менен отолот. Камера задний вид бар. Автохолд бар. Спорт режим. Эко режим. Бардыгы бар экен, көрүп атасыңар. Кыскасы ушундай Bluetooth бар машинада өзүндө. Мультируль, кожаный руль, подогрев сиденья. Экостың сиденьянын подогреви. Камера задний вид бар. Тартыштары өтө жакшы экен бул машинанын. На руль направлениясы менен көрсөтөт. Камера задний види. Кондиционер бар. Климат двухзонный. Кыскасы достор, ушул машина выкупка берилет. Эгерде кимге жакса, ким эгерде алам десе, чалсаңар болот. Видеонун описаниясында номерлерге мага чалып жазсаңар болот. Ким алса да өкүнбөйт. Мындай баада выкупка машина чыкпайт го дейм. Азыр просто жумуш слабый болуп, проверкалар күчөп, ошон үчүн кичине жумуш слабый болуп атат. Кудай буйрса бир ай, 1-2 айдан кийин жумуш башталат. Кайра эле мурдакыдай коэффициенттер күйүп, жумуш күчөйт. Ошол моментте мындай машинаны даже выкупка эмес, арендага таппай каласыңар да. Coolray'дичи, Geely Coolray'ди. Зимний, летний дөңгөлөгү менен комплект. Бул бренд болгон уже, обклейка болгон, өзүнүн өңү ак, желтыйга оклейка болгон. Каска аса-газы бар 1 жылга. Кийинки жылын өзүңөр жасатып аласыңар немени, аса-ганы. Кыскасы, эгерде кимге интересно болсо, бул комфортто иштейт дагы 5 жыл. Кимге интересный болсо да неметкиле, жазгыла, чалгыла, алып кеткиле. Кудай буйрса 3 ой калды. Негизи 6 машина болчу. Бирөөнү алып кетти, экөө да брондо турат азыр. Оз ачкандан кийин, ифтардан кийин алып кетем дейт. 3 ой калды. Шашылгыла. Эгерде тааныштар, достор ошо выкупка машина издеп жүргөн болсо, алсаңар болот. Бул мисалы Cherry, берки неме Haval дарга караганда бул Geely жакшы. Эмне үчүн жакшы? Анткени бул Volvo экөө бир да, Volvo экөө бир компания. Volvo, Zikr, Geely экөө бир компания. Бул да Volvo'нун мотору, Volvo'нун коробкасы турат. Volvo'нун технологиялары менен неметилген, жазылган машина да. Ошон үчүн бул машина тигилерден бир аз эле, бир топ эле кадыресе эле жакшыраак. Ошондой достор, эсептеп көргүлө. Первоначально 100 000, айына күнүнө 3000ден болуп калат 3 жылга. Мен оюмча жакшы эле баага деп ойлойм. Арендада айдап жүрүшөт 2700дөн, 2800дөн, ага караганда лучше. 3000ден айдап, зато 3 жылдан кийин машина өзүңөрдүкү болот. Ошондой. Ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.